Emne deymiz, bu Eti Bakır firması bu tereksayın elini kıynap büttü. Günde şu el aylığız çaң tutat. Kıykırıp barıp jol tossok su çaçat, başka vakta el çaңga bölenip büttü. Ertebi geçip bu kir jaysaң kirдин bari çaң bolot. Жууштун кереги жок да. 2 жылдан бери элди моралдык бизди чарчатып бүттү. Жайлоосуна мал айдай албай калдык эч жака. 2 жылдан бери компенсация төлөбөйт элге. Жардыруу болот, үйлөргө титиретет. Мына арчаларыбыз 1000 жылдык арчаларыбыз талкалап бүттү. Биз алзак былкы китепке киргенде штраф салат. А буларга штраф деле жок, башка деле жок. Каалаганын кылат. Бир нерсе десең биз бул жерди сатып алганбыз. Колуңа эмне келет деп эле бизге жооп берет. Болду. Башка эч жооп жок ошо. Колуңан келгенин кыл деп коет. Бийликтин баарын сатып алганбы билбейбиз. Бийлик ушулар тарап, бизге эч эл тарап жок. Кайсы айыл? Көчө айыл. Биздер көчүрөм деп атпайбы ошол жөнүндө да. Эми көчүрөм дегени элдин көчкүсү жок. Бул өзүбүз туулган жерден ким көчкүсү келет? Жок, компенсация беребиз деди, үй сатып беребиз деди. Эми үйдүн баалап кетишкен. Баалагычтар келип Бишкектен, бирок али баалын коюп айта элек, мынча болду деп. Айта элек. Айта элек, бирок метр квадраттарын эсептеп кетишти. Бишкекке кетишти баалагандар. Алар эми көз карандысыз баалагандар. Бирок жооп келе элек. Түнү өтөт, грузовой машиналар деле өтөт, жүктөр менен асфальттан. Асфальтыбыздын капотажын караң, бүт бузулуп бүткөн, оңдолгон эч жер жок. Уктабай каласың, уктабайсың, бала чак уктабай калат. Уктабаган жөнүндө өтө көп проблема көтөргөнбүз. Же айыл өкмөтү чече албайт, же башкасы чече албайт. Түнү күнү деле ушу такыр-тукур ошо. Уйку жок. Силер өзүңөр кандай булар токтосун деп атасыңар, кандай жерлерди көчүрсүнбү? Жер алдынан иштесин. Шахтный метод менен иштесин. Эгер открытыйда ушунчалык элге зыян тие турган болсо, закрытыйга өтүш керек. Бул өзү закрытый менен иштей турам. Айылдын эле чекеси болуп атпайбы? Силер суу каяктан ичесиңер? Биз суну чоң суудан ичебиз да. Чоң суу тазабы? Эч ким тийишпесе таза да, тийишсе таза эмес да, кир болот да. Суулар агып чыгат, башка үстү жакта көпүрө курушуп атыр, ошол жерден ылай алып жөнөтөт. Пароодо ушу суун жердин топурагынын 30-40% эле мишяктан турат да. Анан дарыяга агып чыгат, кошулат. Мишякты булар чукуп коюп атат, бул абага да көтөрүлүп чыгат. Мишак көтөрүлүп атабы? Көтөрүлөт да, бул зыян нерсе. Зыяндуу затты чукусаң козголот да ордунан. Любой металлды чукуй турган болсоң козголот ордунан. Ушу биздин көйгөйлөр ушу мен Терексай элинин жаранымын, негизи Терексайда эле өсүп чоңойгон балдарбыз. Эми булар биздин көйгөй деген ушу азыр түрктөр сууну, анан суу менен главный бизге аба болуп атат да. Аба мисалы күндүз жардырышат булар. Нар жак кылышат, бер жак кылышат. Анан булар азыр суунун жээгин чукушуп, булар насос салган атабы, аларын биз деле түшүнбөйбүз да. Ушул суудан ичесиңерби? Биз суудан ичебиз. Как положено ичебиз бул суудан. Бул суу менен биз огород сугарабыз. Ошолор менен деле уже мөмө жемиште деле кандай берет, ким жок. Эч ким билбейт да бунучу. Кантип ойлоп атасың, суу булганган деп ойлоп атасың? Суу булганган мына кадимкидей эле ылай суу чыгат. Булар насос менен сордурганда, булар ылай кадимкидей эле ылай суулар кадимкидей чыгып турат. А ошо биз уже ылдый азыр бизден дагы бир ылдый айыл бар, алардын насостору уже жарабай калгандары арасында тапсак болот. Эмнеге жарабай калды? Уже ылай толуп калган, насостор ичинде уже соралбай, ылай толуп жана кое бербей калган. Судан ылай көп чыгып атабы? Судан көп чыгат кадимкидей эле. Ичкенде даамы жакшы элеби? Ичкенде билбейбиз да, даамын самын деле билбейбиз, эми сууну кадимкидей эле ичип жүрүп жана калабыз да. Водопроводный провод жок. Жок, андай жок. Алар эми салып беребиз деп, эми булар договор боюнча фабрикага чейин салып бериш керек эле, андай дечи. Фабрикага чейин салып беребиз деп булар договор кылышкан. Ал договордо деле андай жок болуп атат азыр. Чоң рахмат.